талықпас еңбегі үшін жана ошондой эле билим берүү кызматкеринин күнүнүн урматына Ленин администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясынын ыраазычылык каты жана атайын сааттар менен, ысымы жазылган сааттар менен сыйланат. Төмөндөгү биздин ардактуу мугалимдерибиз, эжелерибиз, агаларыбыз келиңиздер. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими номер 84-чү жалпы билим берүү мектебинин мурдагы экс-директору Иманалиева Динара Кабашевна Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими номер 68-чи окуу тарбия комплекси мектеп гимназиясынын экс-директору Өмүрова Канымжан Жусупбековна. Кечириңиздер, бул атабыз кийинкисин өтө берет экенбиз. Билим берүүнүн эмгек сиңирген кызматкери номер 59-чы жалпы билим берүү мектебинин экс-директору Ситникова Маргарита Ханзиевна. Поздравляем. Фото на память. Номер 74-чү мектеп лицейинин мурдагы директору, экс-директору Абдуллаева Гүлжан Кыдырмышевна сыйланат. Токтоктайбыз, келиңиз. Номер 96-чы жалпы билим берүү мектебинин экс-директору Асанова Гулянда Жумакадыровна. Номер 131-чи бала бакчасынын экс-директору Чөммурунова Полбүбү Арзанбековна эжебиз. Номер 164-чү бала бакчасынын мурдагы директору Крикотнева Галина Владимировна. Поздравляем, Галина Владимировна. Благодарственное письмо и именные часы. А также наши, конечно же, поздравления от всей души. Номер 185-чи бала бакчасынын мурдагы директору Жуманазарова Жаңыл Кудайбергеновна эжебиз.
Урматтуу катышуучулар, мугалимдер, азыр болсо 2021-22 окуу жылындагы жүрөгүмдү балдарга арнаймын. Мугалимдердин кесиптик чеберчилик боюнча райондук сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлоо алдында турабыз. Бул сынак 3 аталма боюнча өткөрүлгөн. Мыкты мугалим, мыкты жаш мугалим жана мыкты класс жетекчилиги. Аталык сынакта жалпы 18 мугалимдин ичинен 12 мугалим мыкты болуп табылды. 12 мугалим мыкты болуп табылды. Азыр сиздердин алдыңыздарга жеңүүчүлөрдү жана байгелүү орундардын ээлерин Ленин администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясынын дипломун жана баалуу билектерин тапшыруу үчүн чакырып алсак, уруксат этиңиздер. Мыкты мугалим аталмасы боюнча 3-чү орундун ээси номер 9 окуу тарбия комплекс мектеп гимназиясынын англис тили мугалими Абдрахманова Майрам Кумаевна диплом менен сыйланып жана береке смартфон алмакчы. Куттуктап кол чыгарып койсок эң сонун болот. Куттуктайбыз. Абдрахманова Майрам Кумаевна. Диплом, а также смартфон. Мыкты мугалим аталмасы боюнча 2-чи орунду камсыз кылган конкурсант номер 68 мектеп гимназиясына кетмекчи. Бирок тилекке каршы жекебиз жок, ошондуктан сыйлыкты директор тапшырып берет экен. Мүдүрүнө тапшырып койсок, уруксат этсеңиз. Куттуктайбыз албетте. Гүлзат Бекбосуновна алмакчы. Гүлзат Бекбосуновна шаардык сынактын жеңүүчүсү деп табылып, азыркы учурда республикалык сынакта Бишкек шаарынын намысын коргоп жаткан убак экен. Ошол себептен бул жака келе албай калыптыр. Бир кол чаап коелу, дагы бир коттуктап бардыгыбызды. Жана мыкты мугалим аталмасы боюнча дагы бир мугалимибиз 2-чи орунду багындырган экен. Номер 84-чү жалпы билим берүү орто мектебинин биология мугалими Мискенбек кызы Жайнагүл айым диплом менен сыйланат жана планшет утуп алган болот экен. Куттуктайбыз албетте. Кабыл алып коебуз. Сүрөткөгө бир бөлөк кечип коебуз. Бул номинацияда жеңүүчү аталган мыкты мугалим аталмасы боюнча жеңүүчү деп табылган мугалимди алдыңыздарга чакырып алалы. Номер 90-чу толук эмес орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Осмоналиева Назира Имангазиевна. Мыкты мугалим номинациясындагы жеңүүчүбүз. Куттуктайбыз эжеге. Диплом тапшырылмакчы жана ноутбук ишиңизге албан ийгилик эжеге. Кийинки номинацияга мыкты жаш мугалим аталмасы боюнча 3-чү орундун ээси номер 58-чи жалпы билим берүү мектебинин тарых сабай боюнча мугалими Жакшылыкова Айзада Субанбековна. Диплом менен сыйланат жана смартфон менен. Келиңиз. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бойдосун. Мыкты жаш мугалим аталмасы боюнча 2-чи орунду камсыз кылган конкурсант номер 95-чи мектеп гимназия окуу тарбия комплексинин башталгыч классынын мугалими Бакытбек кызы Айсезим айым диплом менен сыйланып береке планшет алмакчы. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул номинация мыкты жаш мугалим номинациясынын жеңүүчүсү болуп табылган дагы бир мугалимибиз бар албетте.
номер 40 жалпы орта билим берүү мектебинин мугалими Аманбаева Гүлкайыр айым сыйланат. Диплом менен сыйланат жана белекке ноутбук алып алган утуккан чагы чын жүрөктөн сүйүнүп кубанып биздер колча куттуктап коелу. Кут болсун. Мыкты жаш мугалим номинациясынын жеңүүчүсү Гүлкайыр айым. Жана сонун номинация бардыгыбыз унутпай эстеп жүрүбүз, жакшы көрөбүз. Албетте класс жетекчилерибизде мыкты класс жетекчи номинациясы боюнча 3-чү орундун ээси номер 72 мектеп гимназиясынын мугалими Түнтаева Гүлназ Садыковна диплом менен сыйланып, белекке смартфон алмакчы. Келиңиз эдеке. Мыкты класс жетекчи номинациясынын 3-чү орунун ээси Куттуктайбыз Гүлназ эжекебиз. Улатабыз 2-чи орундун ээси. Бул номинациядагы 2-чи орунду номер 74-чү мектеп лицейинин мугалими алган экен. Диплом менен жана планшет менен сыйланат Сакеева Айгүл Канабековна эжекебиз. Поздравляем. Куттуктайбыз. Жылмайып сүрөткө түшүп коебуз. Байрамдык маана. Мыкты класс жетекчи номинациясында 2-чи орунга 2 инсан татыктуу болгон экен. Номер 82 жалпы орто билим берүү мектебинин мугалими Мурзаканова Салтанат Дүйшеналиевна эмне чакырып алса, дагы бир мыкты диплом ыраазычылыгыбыз менен жана планшет белеги. Кут болсун эжеке. Жана албетте мыкты класс жетекчи номинациясынын жеңүүчүсүн чакырып алалы. Уруксат этсеңиздер. Бул аталма боюнча жеңүүчүбүз деп табылган мугалим номер 96 жалпы билим берүү мектебинин мугалими Амантурова Назгүл Амантуровна. Куттуктайбыз. Диплом белеги ноутбук. Кут болсун. Ушул эле номинацияда дагы бир жеңүүчүбүз бар. Матайымдар, мырзалар. Мыкты класс жетекчи аталмасы боюнча дагы бир жеңүүчүбүздү чакырып алсак, номер 95 мектеп гимназия окуутар комплексинин мугалими Боркеева Кундуз Касымалиевна. Кечиресиздер техникалык себептер. Жаман көрбөйсүздөр, урукпайсыздар бизди. Кут болсун эжеке. Боркеева Кундуз Касымалиевна айым. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мыкты класс жетекчи аталмасы боюнча жеңүүчүбүз.